Корея мектебинде 1-класстан окуу баштады. Такыр башкача. Бул жерде окуу системасы биз күнгөндөн дээрлик айырмаланат. Калем сап, күндөлүк, дептер деген жок. Ооба, туура уктуңуз. Балдар жазганды таш карандаш менен жазышат. Ал эми корей тилин тамгаларын оюн аркылуу өздөштүрүшөт. 1-класста балдардын окуу деңгээли текшерилбейт, баа коюлбайт. Ал эми эн аталар чогулушун айта кетсем, бул жакта бирге бир форматта өтөт. Жетекчи мугалими менен эн атасына бир мүчө кезигип өткөрүшөт. Биз күнгөндө 1 класстын 20-30 эн атасы бирип алып, ар бир баланы кепке салып, бирөө жакшы окуйт, бирөө жаман окуйт деп кемсинткен түшүнүк жок. Бул жагы чынында Кореянын жакшы каралган системасы деп ойлойм. Биз көнгөн күндөлүк болсо онлайн көчүрмө аркылуу жүргүзүлөт. Бардык керектүү документтер, мектеп маалыматтар жана балдардын күнүмдүк иш аракеттери, ичкен тамак аштары, сүрөт отчеттор ушул платформада болот. Ата-энелер мугалим менен дал ушул система аркылуу байланышат. Мугалимдин коопсуздугу сакталган. Ата-энелер мугалимдин жеке номерин алышпайт. Бул мугалимдердин психологиялык басымдан коргоо максатында киргизилген. Себеби 1-2 жыл мурун ата-энелер тарабынан басым күч болуп, мугалимдер жанын коюуга чейин барышкан. Алгачкы 2 ай адаптация мезгили, бул аралыкта сабак өтүлбөйт. Балдар оюн жана чыгармачыл иш-чаралар аркылуу мектеп чөйрөсүнө көнүшөт. 2 айдан кийин сабактар башталат. Математика жана корей тили кошулат. Сабактар оюн, ассоциация жана сүрөттөр аркылуу өтүлөт. Классикалык биз көнгөн Кыргызстандагыдай жаттоо деген такыр жок. Дагы бир кызыктуусу, балдардын отурган орду ротация болуп, 1 ай сайын алмаштырып турат. Арттагы балдар алдыга жыгылып, алдыдагы балдар артка жыгылып, ортодогу балдар дагы бир орун таап, аты жөнү менен 1 айга орун алат. Биз көңгөндө Кыргызстандагыдай мугалим жакшы көргөн балдар, жакшы окуган балдар, тааныш балдар алдыңкы орундарда отуруп баштаган, аягына чейин мектепти бүтүргөнгө чейин алдыңкы ордунда отуруп кетишет эмеспи? Андай түшүнүк Кореяда такыр жок. Класс президенти да ар бир бала, ар бир окуучу тизме боюнча кезек менен класс президенти болуп көрөт. Бул ар ким лидер боло алат деген принципке негизделет. Мектепте күн сайын бекер түшкү тамак менен камсыздалат. Мектепте ар бир балага тең салмактуу жана сапаттуу түшкү тамак менен камсыз кылат. Баса дагы айта кетмекчи, биз көнгөн 1-сентябрда окуу башталбайт бул Кореяда, 1-мартта окуу башталат. Ал эми иштеген эне аталарга атайын программа бар. Эгер ата-эне эки тарап тең иштесе, тастыктаган документтерин тапшырса, бала түштөн кийин да мектепте атайын мугалимдердин көзөмөлүндө калып, атайын окуу программалары менен камсыздалат. Жеңил тамак дагы берилет. Мындан тышкары бардык балдарга кошумча кружоктор акысыз. Окуучулар сүрөт, скрипка, кол өнөрчүлүк, изилдөө сабактары же болбосо кепап би сыяктуу 3 кружокту тамдап алып акысыз катышса болот. Коопсуздукта жогорку деңгээлде камсыздалган балдар өрт же жер титирөө учурунда кандай аракет көрүүнү практикалык түрдө үйрөнүп, 1 жумада 1 ушундай сабактары бар. Андан тышкары мектептин алдында жөө өтмө жолдордон атайын кызматкерлер чыгып, балдарды коопсуздук өткөрүп, бул жактан дагы баягы балдарга коопсуздугун сезгенге болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул Кореяда мектептен баштап финансылык сабаттуулукту үйрөтүп башташат. Банк кызматкерлери келип, депозит деген эмне экенин түшүндүрүп айтышып, ар бир балага атайын депозиттик эсеп ачылат. Ата-эне жума сайын шартына жараша акча салып бере алат. Эң кызыгы, бала банк китепчесине акчасын салып, көтөрүп барып, өз акчасын өзү топтойт. Бул акчага болгон түшүнүктү эрте жаштан калыптандырат. Кыйынтык Корея мектеби бул жөн эле билим берүүчү жай эмес, балага өз алдынча жашоого даярдык берген чөйрө, коопсуздук, чырмачылык, өзүн таануу жана финансылык тарбия баары бир мектептен окутуп, үйрөтүп чыгарышат. Мындай система сиздерге кандай таасир калтырды? Пикириңизди бөлүшө кетиңиздер.